Ошондо Муса Иордандын берки өйүзүндө күн чыгыш тарапта жайгашкан 3 шаарды бөлүп койду. Ал шаарларга өз жакынын мурун кас болбой туруп, кокустан өлтүрүп алган киши качып барбасын. Ал төмөнкү шаарлардын бирине качып барып, тирүү калсын. Рубейн уруусу жашаган түздүктөгү Бетсер шаары, Гад уруусу жашаган Гилат тоосундагы Рамот шаары, Менаше уруусу жашаган Башандагы Голан шаары. Мусанын Исраил уулдарына берген мыйзамы ушул. Исраил уулдары Мисирден чыккандан кийин Мусанын аларга берген буйруктары, мыйзамдары, көрсөтмөлөрү ушулар. Буларды Муса Мисирден чыккандан кийин Иордандын берки өйүзүндөгү Бейт-Пейордун каршысындагы өрөөндө Исраил уулдары менен бирге Кешбондо жашаган Аморлук Сихондун жерин басып алгандан кийин айткан. Ошентип алар Иордандын берки өйүзүндөгү күн чыгыш тарапта жайгашкан Аморлуктардын эки падышасынын, Кешбон падышасы Сихондун жана Башан падышасы Огдун жерлерин, Арнон суусунун жээгиндеги Ароерден Хермон деп аталган Сион тоосуна чейинки жерлерди, Иордандын берки өйүзүндөгү чыгышты карай кеткен түздүктү Пизги тоосунун этегинде жаткан деңизге чейин ээлеп алышты.